Kölene sizlerdi geçirmek, kölene Kırgız'dı geçirmek, kölenenin kusurundan ötken kusur yok. Kırgız elim, Sadır Japarov 5 yıl içinde, görüp atasыңар, Kırgız жерin, elin daga, böyle bir kırga askanın kırına alып келip takap koygan. Монтип üstünden, монтип çukup көргөзүп бергенден кийин анан Кытай жазууларын ала баштады. Балекетте иштей башташты да, бул Садыр Жапаров. 5 жыл эшек такылап отурду. Эми жана 50 жылга деген мыйзам жер кодекси. Могу Мирлан Жээнчороев деген депутат жазыптыр. Эми бул мурун эле бала болгон практика болчу, анан тигинде ал эле бул эле деп. Ошо Мирлан Жээнчороевго айтат элем. Мурун азыркыдай 90 дудук депутат жок болчу. Дудук парламент жок болчу. Оппозиция болуп, жерге келгенде конкреттүү өздөрүнүн ойлорун айтып турушчу. 49 жылга берилгенден кийин, 49 жылга эмес, 9 жылга берсеңиз дагы кийин ала албайсыз бул нерсени. Мана Совет Абадты 25 жылга бергенбиз. Совет Абадты, мен ошол жерде жашаймын. Ошол жерде Карабагыш деген кыргыздын айлык алып кетти. Совет Абадка курулган зданиялар Кыргызстанга, мурдагы ошо Кыргызстанда турганса 25 жылга берилгендигине, бүткөндүгүнө 20 жыл болду. Bir сотик эмес, 1 метр жерин бүгүнкү күндө ала албайбыз. Алганга күчүбүз жетпейт. Шахимарданды карап көрүңүз. Шахимардан кандай сонун жер. Мына туристический база кура турган жер. Шахимарданды бергенге канча жылга бергенин эч ким билбейт. Шахимардандын bir челегин азыр күндө ала албайбыз. А биз айтып атабыз 49 жылга берели, 49 жылга биздики болот. Эч качан биздики болбойт. Сиз 1 эле жылга бериңиз, 1 жылдан кийин дагы биздики болбойт. Себеби биз күчсүз мамлекет болуп турабыз. А бай мамлекет бизди бүгүнкү күндө командовать этип атат. Биз ага өзүбүз уруксат берип, башыбызды ийкип отурабыз. Мына жөнөкөй эле мисал алып көрүңүз. Кошунаңыз бай болсо, жөнөкөй эле үйдө кошунаңыз менен сиз жашасаңыз, кошунаңыз бүгүн сиздин үйүңүздүн ичине кечирип коюңуз, бул сөздө уят жок. Туалеттин курса, ушу туалет ушерде туруп турсун. Жер сеники, туалет меники десе, биз макул болобузбу? Эч качан макул болбойбуз. А бүгүнкү күндө биз хоп, мейли деп көкүрөбүздү коюп туруп, өткөрүп бергенге макул болуп отурабыз. Сен айтып коеюн, мына жерде көлдүк депутаттар да отурасыздар, Жамкороз Калиметов аксакал болуп. Көлөне силерди кечирбейт. Көлөне Кыргызды кечирбейт. Бүгүнкү күндө силер ушул нерсеге барып, ушул нерсеге макул боло турган болсоңуздар. Кыргызды айтпай эле коеюн. Көлөненин кусурундан өткөн кусур жок. Биз бүгүн буга макулдугубузду бербешибиз керек. Рахат эртеге чыгат Өзбекстан. Эмне үчүн Казакстанга бердиңер, бизге бербейсиңер деп. Уже чыктыбы? Мына чыкты бүгүн. Эртең аларга дагы беришибиз керек. Себеби Совет Абадты дагы бергенбиз, Шашмардан дагы бергенбиз. Эртең Рахатты беребиз, бүрсүгүнө Бишкектин ортосундагы жерлерди өткөрүп беребиз. 49 жылдан кийин биздин балдарыбыз бизге эмне деген көз караш менен карайт. 49 жыл мурда менин апам ушул парламентте отурганда, Ак Жол партиясынын атынан отурганда ошолор добуш берип өткөрүп койду эле деп, биздин балдарыбыз дагы жер тиктеп калат. Биз ага жол бербешибиз керек. Эртең кимдин баласысың дей турган болсо, ошол жерде өткөзбөй койгон адамдын баласымын деп айта турган учур келиш керек. Мына Ибраим Жунусов ошол убакта бийликтин депутаты болсо дагы жерге келгенде, ысык көлгө келгенде чырылдап аткан көрдүңүз да? Ал эми азыр 90 дудук. 90 дудук. Плюс 90 дудукка кошулган Садыр Жапаровдун шагыраган министрлери, 5 орун басарлары. Ушулардын баарын, алардын жардамчысы дегиле койчу. Ошонун баарын ким багалат билесиңерби? Уксаңыздар. А биз тик жака түртүп эле киргизип атат да, жөн эле киргизет. Жылдан бери иштеп аткан соодагерлерди азыр ошо орундарын бошотуп туруп, жаңы базарга көчсүн деп атат. Мисалы 20-30 миң долларыңы таштап койло чык деген менен барабар болуп атпайбы? Базардын квадрат метри бизге 3 миң доллардан предлагать этип аткан квадрат метри негизи 300 доллардан себестоимости 300 долларга жетпейт. Терезеси караң эмне деп чыгып турасың жактан? Мына азыр мына президентибиз өзү айтып атпайбы? 49 жылга арендага берилет дейт. 210 миң доллар акчаны мен 40 жыл төлөйт экен. Ошондо мен 80ге чыкканча төлөп бүтөм ошол жакты.
жылдан Баары бери билет, адамдар биз эмес 2 жылдан бери эле баардыгы билишет. Биздин алып атканда бизге айткан, это сиздин торговый местоңор эмес, бул деген балдарыңарга өтө турган нерсе депчи. Оставьте нас, пожалуйста. Оставьте нас в покое. Это у нас затраты, мы будем банкротами просто. 30 000 долларды мен 30 000 сомунда табан этти. Дагы кредитке батырып бизди, дагы чачыбызды ага чейин эми 75-ке чыгып өлгүчөмдү дагы кредиттелебиз деген ошоңой болуп атат. Кааласа эл жаңы базарга көчүп кетет өзү. Прогресс го өнүгүү го. Азыр Мадинага азыр Россиядан, Тажикстандан, Казакстандан эч ким келбей калды. Бул жерде жарандардын бар жоңуңуздардын кредиттериңиз барбы? Уктуңуздар да, кыргыз элим маңдай тери менен соода саттык кылып, кредит алып, банкка кредитин төлөйт. Андан сырткары салык төлөйт. Балдарын багат. Ошо төлөгөн салыктардан дудуктар айлык алат. Жана шагыраган министрлер айлык алат. Алардан шопурлар алат. Эми аз келгенсип Садыр Жапаровдун туугандары ушундай деп ушул базардагы маңдай тери менен соода кылып аткандар жон терисин сыйрап атат. Мына окусаңар. Ошол ижарага канчадан берип атасыз? Ижарадан азыркы учурда Мадина канча төлөнүп атса, бизге да ошондой чамын төлөп киришет. Бул убакытка чейин чындыгында 3 доллардан сатылып кеткен. Нургүл Байсалова деген ким экен деп дароо мен кече элге суроо узаткам. Элден келди маалыматтар. Күйөөсү Бозучукта тракторист болчу, учурда ошол Мадина базарда жанагы кароолчулардын башчысы экен. Анан социалдык тармактарга кирип баш бактым. Бул ким болду экен? Десем, мондай Садыр Жапаровдун туугандарына окшогон жүздөр көрдүм да. Жүздөр. Калк айтса да калк айтпайт дейт. Көрдүңөр да? Алып келип мына. Жөнөкөй эле, бул жөнөкөй эле айылдык эле келин экен. Туруп эле 3000 доллардан 1 чарчы метрди. 3000 доллар 1 чарчы метрди шакылдатып базардагылар жонун терисин сыйрап атканда кербези. Күч бирликте Садыр Жапаров бир туугандар көрүп атасыңар. Ысык көл мыйзамы бузулуп атканын көрүп атасыңар. 31-нде кутурма жарышы өтөп, балыкчыдан баштап ар жакка чейин тиги түпкө чейин жол жабык аркы бет менен айлан, аркы көз менен айлан өткүлөп атат. Көрүп атасыңар. Ушул бир кутурма жарышы үчүн булар дагы жыл сайын өткөрөбүз деп атат. Андан сырткары асман шаары салынат, андан сырткары жана тамчы да салынат. Эгерде алар салына турган болсо, булар балыкчыдан баштап эле тиги караколго чейин бүт шүпүрүп кыргыз элди арка чыгарып коет, блокпост коюп эле. Эмне десе жакта миллиардерлер жашайт, алардын тынчын албаш керек. Шейиктер келип атат, шейиктердин тынчын албагыла деп. Ошо кыргыз эл. Күч бирликте 7 дуан, ойлонолук.